Олар тигинен турган экен. Бири-бири менен эч бир страховочный лентасы жок, красить этип аткан экен. Анан могу кран келип туруп четкисин урганда бул пирамида катары келип туруп мына могу бурчтан эки бир үчөөнү кымчып калат. Экөө ушул жерден больницадан жан берет. Бирөөсүнүн жан башы сынат. Булардан бир кишиси келген жок. Дедиги технадзору биз деген техника безопасностьтун баардыгын колдонуп турабыз деди. Келип дагы мынтип айтышты, тигилер деген мына ортосунда турган лентаны өздөрү кесип салыптыр деп атпайбы. Келсек, ошо лентанын орду жок, эскерди. Орду жок. Биз азыр өзүбүздүн урматтуу президентибиз Садыр Жапаровго үнүбүздү жеткирели деп атабыз. Мына могу Рыскелди деген мырза келди. Бул киши бардык жерден акыйкаттын сөзүн сүйлөп жүргөн жигит. Азыр турабыз, биздин президентке обращение кылабыз, кайрылуу жасайбыз. Ушул ишти мына мондай жаап койбогондогудай. Жаап койбогондогудай баарыбыз мына обращение кылабыз. Бардыгын полный съемка кылабыз дагы. Анан акыйкатты түшүнтүп издеп берсек башка жол менен таба албайбыз. Эми урматтуу биздин президент Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Ташиевич, Кыдыршаевич, биздин сизге болгон кайрылуубуз мындай болуп атат. Бүгүн 6 июнь 23 жыл кече Каракол шаарынын аэропортунда кызмат кылып аткан эки бир тууганыбызды коопсуздук сакталбаган үчүн мына могул темир басып калды. Басып калып 3 жабыркачы болду. Экөөсү бул дүйнөдөн кетип калды. Бирөөсүнүн болсо жамбаш сөөгү сынып, азыр Каракол шаарынын областтык больницасынын реанимация бөлүмүндө жатат. Биз бул мекеменин чоңдору келип, ал акыбалын сурап, ошол балдар өлүп калган учурда да бири басып келип, эмне болду деген суроо жооп болгон жок бул жерден. Андан кийин болбогон бир бригадирлерин жибериптир. Алар келип, биз чечетилек деп келишти. Эмнени чечет деп сурасак, алардын толук жообу болгон жок. Биз андан кийин бул жерге келдик. Бул жерге келип, окуя кандай болгонун билели десек, бул жерде коопсуздуктун бир дагы нерсеси кармалбаптыр. Мындан мурун дагы бир бала айтып отурат. Мындан мурун дагы бир баланын бутун басып калган экен. 1 ай мурун. Ал азыр үйүндө жаткан экен. Ошол учурда эле коопсуздукту сактап койсо, мына могул ушул нерсе болбойт болчу. Азыр эки бир тууган каза болду. Анын аркасынан 7 бала жетим калды. Мына балдары ыйлап келди. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Алар дагы ушул аэропорттун салышына өздөрүнүн эмгегин салалы деп келишкен. Бирок тилекке каршы мына ушул жердин жетекчилеринин айынан мына ушундай жыйынтык болду. Урматтуу президент, сиз бизге ушул аэропорттун жетекчилерине баардыгына чара көрүп бериңизди суранабыз. Суранабыз. Булар ушундай иш чара жүргүзө берсе, мындан арыда канча бала өлүп калат? Ким билет? Ким билет? Булардын шалакылыгынан болду бул баардык нерсе. Азыр дагы бир нерсе айтып кетчү нерсе. Биз жана келсек, бул жерде кеше киши өлгөндөгүдөй бир эч нерсе жок. Баардык тетиги отделдердин баардыгында жумуш иши жүрүп атыптыр. Биз кирип келип туруп, кече киши каза болбоду беле. Биякта кантип киши иштеп атат десек, бир бригадир келип кет дедиле, алардын баары качып отуруп тетигинин аркасына кетип калды. Жака кетип калды. Баары жашынып жоголду. Бул кандай нерсе? Бул кандай нерсе? Эч бир нерсе биздин мына калыстык жок. Балдардын өлүп калганына бир кайгыруу жок. Урматтуу президент. Мына могу жигит жетим калды. Могу жигит жетим калды. Могу кыз жетим калды. Могу келин жесир калды. Мына могу келин, могу бала жесир калды. Мына ушундай окуя болду, урматтуу президент. Иш чара көрүп бериңиз. Сизге ишенебиз, урматтуу президент. Сизге ишенебиз. Туура чечим кылып бергениңерди суранабыз. Рахмат. Калыстык керек бизге. Сауырдулук менен жангиле, сауырдулук менен.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.